Кыргызстан дин башкармалыгынын башчысы Муфтий Максатбек ажы Токтомушевдин Пакистандан алган диний жогорку билими жөнүндө диплому жасалма деген маалымат тарады. Социалдык түйүндөрдө Муфтийдин билиминин жасалмалыгы тууралуу мындай жүйөлөр келтирилет. Пакистандын Райванд шаарында марказ таблик бар. Ал борбордо мечит жана Аравия медресеси гана бар. Ал эми Токтомушевдин көрсөтүп жүргөн диплому Райванд Аравия университети деген ат менен жүрөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин катына таянсак, Лахордо же Райвандда Аравия деген университет жок. Чындыгында Максатбек ажы Токтомушев Райвандтагы таблик борборунун Аравия медресесин аяктаган. Кийинчерээк муфтий жогорку диний билимдүү болуш керек деген талап коюлганда Аравия медресеси Аравия университети деп дипломго жазылып калган. Муфтияттын интернеттеги расмий баракчасында Максатбек Токтомушевдин өмүр баяны жайгашкан. Анда чындыгында муфтийдин Пакистандагы Аравия университетин артыкчылык диплому менен аяктагандыгы белгиленген. Ал эми тышкы иштер министрлигинин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга жазган жооп катында Пакистандын расмий бийлиги болгону 5 жеке медресени гана таанырын. Алардын ичинде Аравия университети жок экендиги, ошондуктан анын берген сертификаты мамлекеттик үлгүдө документ болуп эсептелбешин билдирген. Тышкы иштер министрлигине мындай маалымат Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинен келген. Элчилик аны Пакистандын расмий органдарынан алган. Эл арасында муфтий Максатбек Токтомушевди Пакистандан чыккан таблиги жамаат диний жамаатынын Кыргызстандагы лидерлеринин бир катары эсептешет. Таблиги жамааттын ишмердигине Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда экстремисттик идеяларды таркатат деген айып менен тыюу салынган.